Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Биз бүгүн сиздер менен карай турган насаат сөзүнүн темасы кыйынчылыктарда көңүл чөгөрбөө деп аталат. Биз буга чейин эң алгачкы насаат сөздө кыйынчылыктарда соорону, ал эми экинчи насаат сөздө кыйынчылыктарда Кудайга таянуу деген темаларды караганбыз. Бүгүн болсо экинчи Корунтуктар 4-бөлүмдөн кыйынчылыктарда көңүл чөгөрбөө деген теманы карайбыз. Анткени кыйынчылыктар бизди көпчүлүк учурда көңүл чөгүү, кол түшүрүү жана бардыгын таштап салуу каалоосун жаратат. Башкаларга караганда элчи Павыл баарынан көп азап чеккен, баарынан көп кыйынчылыктарды башынан өткөргөн. Ошондуктан башкаларга караганда биз элчи Павылдын өзүнөн кыйынчылыктарда көңүл чөгөрбөөнү көбүрөөк үйрөнө алабыз. 4-бөлүмдө ошондуктан көңүл чөгөрбөйбүз деген сөз 2 жолу кайталанат. Бул бөлүмдөн элчи Павыл ар кандай кырдаалдарда, ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болгондо биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз деп, ошол учурда эмне үчүн көңүл чөгөрбөгөндүгүнүн бир нече себептерин айтып берет. Бул баптагы ошондуктан деген сөз ушул чындыктын себептерин билдирет. Биринчи аятта бул кызмат бизге Теңирдин ырайымы менен берилгендиктен көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. Башка котормолордо ошондуктан бул кызмат деп жазылган. Кайсыл кызмат? Буга чейинки бөлүмдө биз мурда караган жаңы келишимдин кызматчылары болуу жөндөмдүүлүгү. Биз жаңы келишимдин кызматчылары болуу жөндөмдүүлүгүнө ээбиз. Жана бул жөндөмдүүлүгүбүз өзүбүздөн эмес, бул жөндөмдүүлүгүбүз Кудайдан. Ошондуктан колубуздан бир нерсе келип, муну жетигини өзүбүз кылдык дегендей эч акыбыз жок. Себеби бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай өзү. Жаңы келишимдин кызматчылары болуу жөндөмдүүлүгү Теңирдин ырайымы менен берилгендиктен ар кандай кыйынчылыктарда биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Экинчи аятта жашыруун жана ыплас иштерди кылуудан качабыз, кууланбайбыз. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Кудай сөзүн бурмалабайбыз. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Ушул эле каттын 2-бөлүмү 17 аятта биз көптөргө окшоп Кудайдын сөзүн бурмалабайбыз. Кудай сөзүн Кудайдан келген сөз катары Кудай алдында Машаяк менен тыгыз байланышта болуп, чын жүрөктөн айтабыз дейт. Демек, элчи Павылдын убагында да Кудайдын сөзүн бурмалаган адамдар көп болгон. Ушул эле аяттар кызыл котормодо, кызыл инжил деп коем, бул котормодо мындай деп жазылган экен. Биз көптөргө окшоп Кудайдын кабарын соодага айландырбайбыз дейт. Демек, сооданын максаты эмне? Ал пайда табуу. Демек, ошол учурда көптөгөн адамдар жакшы кабарды, Кудайдын кабарын, Кудайдын сөзүн соодага айландырып, андан өздөрү үчүн кандайдыр бир пайда табабыз деп, ошол максат менен Кудайдын сөзүн бурмалашкан экен. Азыркы күндө дагы өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн, өздөрүнүн денелик кызыкчылыгы, бул жер үстүндөгү жашоодогу кызыкчылыктар үчүн пайда табабыз деп, Кудайдын сөзүн бурмалагандар аябай көп. Бирок элчи Павыл биз андай кылбайбыз дейт. Тескерисинче, чындыкты ачык жарыялап, Кудай алдында өзүбүздү ар бир адамдын абийирине коебуз дейт. Демек, чындыкты ачык жарыялаганыбыз үчүн биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Кудай алдында өзүбүздү ар бир адамдын абийирине коебуз дейт. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. 3-аятта биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Биз жарыялаган жакшы кабар бул Иса Машаяктын биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүп,
кайра тирилгендиги жөнүндөгү жакшы кабар. Мына ушул жакшы кабарга ишенбегендер өлүмгө бара жаткандар. Алар үчүн жакшы кабардын жарыгы жабык. Себеби 4-аятта Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Демек, бул жакшы кабар Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабар. Мына ушул жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Бул дүйнөнүн төрөсү, ал шайтан, эң башында эле адам менен оону алдап, Кудайдын сөзүн бурмалап, чындыкты жалган кылып көрсөтүп, Кудайдын сөзүнө жана Кудайдын мүнөзүнө шек келтиргендей эле, бүгүнкү күндө дагы адамдарды азгырып келет. Жакандын жакшы кабары 8-бөлүм 44-аятта. Ал шайтан, жалганчы жана жалгандын атасы, ошондой эле киши өлтүрүүчү экени айтылган. Шайтан бул дүйнөнүн төрөсү. Ал ишенбегендер Иса Машаякка ишенүү аркылуу жөнүндөгү жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн болгон күч аракетин жумшап, алардын акылдарын караңгылатып келет. Ал эми ким бул жакшы кабарга ишенсе, ал бул жарыкты көрө алат. Андан ары Павыл биз өзүбүздө эмес, мына ушул жакшы кабарды жарыялап жатабыз дейт 5-аятта. Биз өзүбүздү жарыялап жаткан жокпуз. Машаяк Исаны теңир деп, өзүбүздү болсо Иса үчүн силердин кулдарыңарбыз деп жарыялап жатабыз. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Башкалар өздөрүн жарыялап жатышат. Биз болсо өзүбүздү жарыялап жаткан жокпуз. Башкалар Исаны теңир деп жарыялаганы менен силерди өздөрүнө кул кылып, силердин ишениңерди көзөмөлдөгүсү келет. Силердин үстүңөрдөн көзөмөл жүргүзгүсү келет. Бирок элчи Павыл айтат, биз андай кылган жокпуз. Тескерисинче, өзүбүздү Иса үчүн силердин кулдарыңарбыз деп жарыялап жатабыз. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. 6-аятта. Караңгылыкта жарык жаркырасын деп буйруган Кудай өзүнүн даңкын Иса Машаяк аркылуу бизге көрсөтүш үчүн жүрөгүбүздү жарык кылды. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. Андан ары Павыл 7-ден 12-ге чейинки аятта биз ар кандай кыйынчылыктарга туш болсок да көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз деген негизги ойду айткысы келген. 7-аятта. Бирок кудуреттүү күч биздики эмес, Кудайдыкы болуп эсептелиши үчүн ушул кечти биз чопой идиштерде сактап жүрөбүз. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. Бул аятта Павыл кайрадан күч кудурет, атак даңк биздики эмес, Кудайдыкы деп бардык даңкты өзүнө эмес, бирок Кудайга ыйгарып жатат. Ал өзүнүн эмес, Кудайдын даңкталышын каалайт. Биз бардык тараптан кысымга алынып жатабыз, бирок өзүбүздү кысымга алынгандай сезбейбиз. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Биз үмүтсүз абалдабыз, бирок үмүтүбүздү үзбөйбүз. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Бизди кубалап жатышат, бирок кароосуз калган жокпуз. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Бизди кыйнап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Исанын өмүрү денебизде көрүнүш үчүн Теңир Исанын өлүмүн ар дайым денебизде алып жүрөбүз. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Анткени биз тирүүлөр өлө турган денебизде Исанын өмүрү көрүнүш үчүн Иса үчүн ар дайым өлүмгө баш коюп жатабыз. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Ошентип биз өлүмгө баш коюп жатабыз. Силер болсо өмүргө ээ болуп жатасыңар. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. Бул аяттарда көңүл чөгөрбөөнүн бир нече себептерин элчи Павыл айтып жатат. Андан ары 13-төн 18-ге чейинки аяттарда биз көзгө көрүнгөн кыйынчылыктарга эмес,
келечектеги даңкка назар салабыз. Ошондуктан көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз деген негизги ойду айткысы келген. 13 аятта Забурда мен ишенгем, ошондуктан сүйлөдүм деп жазылган. Ошол эле ишеним рухуна ээ болгон биз да ишенебиз, ошондуктан сүйлөп жатабыз. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Анткени биз Ыйса Теңирди тирилткен Кудай Ыйса менен бирге бизди да тирилтерин, өзүнүн алдына силер менен кошо бизди да алып келерин билебиз. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Мунун баары силер үчүн артыгы менен көрсөтүлгөн ырайым көптөрдүн ыраазычылык билдирүүсүн арттыруу үчүн жана Кудай даңкталыш үчүн болуп жатат. 16 аятта ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, ал эми көрүнбөгөн нерсе түбөлүктүү. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт. Демек, көзгө көрүнгөн нерселер бул кыйынчылыктар, сыноолор, куугунтуктар, оорулар, ошондой эле сырткы адам бул көзгө көрүнгөн нерселер. Ал эми көзгө көрүнбөгөн нерселер бул биздин ички адамыбыз. Ошондой эле келечекте биз ээ боло турган түбөлүктүү даңк. Мына ушул көзгө көрүнгөн нерселерге эмес, көзгө көрүнбөгөн нерселерге назар салганыбыз үчүн биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз дейт элчи Павыл. Бул бөлүмдө элчи Павылдын айтайын деген негизги ою ар кандай жагдайларда, ар кандай кыйынчылыктарга туш болгондо кантип көңүл чөгөрбөөнүн бир нече себептерин түшүндүрүп берүү. Азыркы учурда көзгө көрүнгөн ар кандай кыйынчылыктар булардын бардыгы убактылуу. Ал эми азыр көзгө көрүнбөгөн жана келечекте биз ээ боло турган даңк ал түбөлүктүү. Ошондуктан ал көзгө көрүнгөн нерселерге эмес, көзгө көрүнбөгөн нерселерге назар салууга бизди үндөп жатат. Азыркы учурда сиздин көңүлүңүздү эмне чөгөрүп жатат? Көзгө көрүнгөн убактылуу нерселерби? Убактылуу нерселер үчүн тынчсызданып, көңүлүңүздү чөгөрүп, кыйналып жаткан жоксузбу? Азыркы учурда биздин көзүбүзгө көрүнгөн биздин сырткы адамыбыз, ошондой эле кыйынчылыктар, куугунтуктар, оорулар булардын бардыгы убактылуу. Ал эми көзгө көрүнбөгөн, азыр көзгө көрүнбөгөн жана келечекте биз ээ боло турган даңк бул түбөлүктүү. Ошондуктан азыркы учурда көзгө көрүнгөн кыйынчылыктарга, биздин сырткы адамыбызга, куугунтуктарга эмес, бирок келечекте ээ боло турган биздин ички адамыбызга, келечекте ээ боло турган түбөлүктүү даңкка назар салалы. Ошондо гана биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Амин. Эмки насаат сөздө биз силер менен ишеним менен жашоо деген теманы карайбыз. Ошондуктан Кудай Атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Амин.